койчу, унчукпай эле койчу, чыдап кой, жеңесиң. Жоктон көрө эриң бар. Эмне кыласың? Айтсаң уруш талаш чыгат. Элдин баары эле ушинтип жашап жүрөт. Кой, чыдап кой. Балдарың чоңойгондо ким жеңет, сен жеңесиң. Ким жакшы болот, сен жакшы болосуң деп ким кеңеш берет? Өзүнүн үйүндө проблемасы көп, өзү чыдап өмүр сүрүп жүргөн бир тууганыңыз же досуңуз кеңеш берет. Анын проблемасын сиз үйүңүзгө сиңирип аласыз. Аны угуп турган ким? Сиз. Күйөөсүнүн таягына чыдаган, башкалар менен телефондо сүйлөшүп атса деле ыйлап сыктап көнүп берген. Телефондо сүйлөшүү дагы бул измена. Күйөөңүз Россиялап жүрөт, келет, боюңузда болуп калат. Кайра кетет, сиз ал келгенче төрөп, бөпөлөп чоңойто бересиз. Ал баласынын кантип басканын, качан ооруп айыкканын, канча кийим жыртканын билбей калды. Сизди ким бактылуу кылат? Албетте эркек бактылуу кылбайт. Сиз өзүңүз бакытка жете алесиз. Өзүңүз каалаган өмүргө жеткиңиз келсе, анда биринчи өзүңүздү каалоону түшүнүңүз. Жан дүйнөңүздө азыр эмнелер болуп атат? Эмнени сүйлөп атасыз? Кайсыл сөз сизди бактылуу кылды, кайсыл сөз сизди бактысыз кылды? Кандай ойлоруңуз сиздин өмүрүңүздү татаалдаштырып жиберди? Биринчи ойлонуңуз, анализдеңиз, өзүңүздү түшүнүңүз. Үй бүлөңүздө кандай апа болуп атасыз? Жалпы үйүңүздө жан дүйнөсүндө жарасы көп апанын балдары кандай чоңоюп атат? Маани бериңиз. Мунун баарын жолго салса болот албетте. Ойлонуп көрүңүз.